Кийинки сөз Замир Дүйшалиевичте. Рахмат. Марлен Абдурахманович, ушул педофилдердин тизмеси барбы Кыргызстанда? Тизмеси жок, бирок отурган саны канча деп айта албайсызбы? Жок, андай педофил бөлбөйбүз. Алар эми отурушпайт, педофилдер, алар оорукчандар да, алар психбольницада лечение алышат. Негизи педофилдер айбандар менен бирдей эле адамдар дейт да. Сиз туура айтасыз, буларды түрмөдө чидитиш керек. Анан Марлен Абдурахманович, бул педофилдер жазаны алып бүткөндөн кийин дагы 99% кайра кайталайт. Булар айыкпай турган адамдар да. Анан ушул мектеп, бала бакча жайгашкан аймактарда Марлен Абдурахманович, бул педофилдерди жашоого тыюу салыш керек да. Булардын тизмесин, сүрөттөрүн коомдук жайларга илиш керек булардын. Ушул дүйнөлүк практикада колдонот да ушул ыкмалар. Укук коргоо органдарына кошо бала бакча жетекчилерине, мектептин жетекчилерине, жайкы лагердин жетекчилерине ушул тизмени берип туруп, базага киргизип, ушуларга иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Кандай дейсиз? Бизди толук колдойм. Сиз айткандай, андай адамдар биздин Кыргызстаныбызда болбош керек, жүрбөш керек, баспаш керек. Аларды жанагындай психбольной деп туруп справкалап алып 6 ай ичип кетишет. Аны да биз азыр жокко чыгарып атабыз. Өткөнкү буга чейинки кабыл алган мыйзам, 1 жыл мурдун кабыл алган мыйзам как раз таки биз буга чейин 7 жыл, 12 жыл берип койчу да. Биз оңдоп, сиздер колдоп берип, биз ошону 15 жыл же өмүр боюна деп аныктаганбыз да. Бирок көрүп атабыз да практикада. Пробация деп туруп чыгып кетип атпайбы кайра эле ошол 60ка чыгып калыптыр депчи. Эми биз ошону азыр 60ка чыкса деле отурсун деген ниетибиз менен киргизип аттык эле. Сиз айткандай дагы экинчи окууда берсеңиздер, мисалы Америка штаттарынын айрым штаттарында андай адамдар өлтүрөт, жазалайт, араб мамлекеттеринде алар сразу жазалайт. А биз андан дагы өтүп, мисалы сиз айткандай списоктарынан бери чыгарып коелу эгерде боло турган болсо. Ал эч жерде жүрбөш керек. Анан биз кечээ эле браслеттерди кабыл алып бердик, эсиңиздеби? Жана ошол браслеттерди да буларга кийгизе тургандай нормасын да карап берели. Ошо экинчи окууда жардам берип койсоңуздар дагы күчөтүп алайлы да кайрачы. Рахмат. Мына Украинада 2019-жылы баланын жыныстык кол тийбестигин жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыштарга карата жазаны оорлоштурган да. Ошондой эле Польшада көптөгөн жылдар бою педофилге химиялык кастрация колдонот экен. Жыныстык кол тийбестигин жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыштарга карата жазаны оорлоштурган да. Ошондой эле Польшада көптөгөн жылдар бою педофилге химиялык кастрация колдонот экен. Америкада болсо, АКШда 96-жылдан бери химиялык кастрация иштетет экен. Россияда 4 жылдан 20 жылга чейин жаза өтө, эгер экинчи жолу кайталай турган болсо, бул өмүр бою эркинден ажыратылат экен. Ошондой эле бүгүнкү күндө Германияда 250 миңге жакын педофилдер бар. Ошол немец соттору атайын ушул педофилдер келгенде оор жазаны берет экен да. Жазаны өтүп бүткөндөн кийин дагы кайра түрмөдө калтыруу боюнча. Ошон үчүн жогорудагы ыкмаларды колдонсок, Марлен Абдурахманович, мынагу жана тизмелер менен иштеш керек да буларды. Тийиштүү жетекчилерге берип, ошондо бул жазанын саны азаят деген ишеничтемин. Анан өзүбүздүн сунуштарыбызды экинчи окууда беребиз, Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат. Ийгилик. Рахмат.